Жаңырған жуманын башкы окуялар менен назарыңыздарда жаңылыктар, саламатсыздарбы? Сактансаң сактаймын. Жумгал районунда өзгөчө кырдаалдар учурунда сактануу үчүн машыгуу өткөрүлдү. Алтын тамыр собун казып, олжо табууну каалагандар үчүн катуу чара көрүлөт. Нарын шаарында дагы жаңы базар ишке кирди. Германиянын Кыргызстандагы элчиси Моника Иверсен Нарын шаарына иш сапары менен келип, өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Калымкулов менен жолугушту. Облус башчысынын кабыл алуусунда болгон элчи Нарын облусунун аймагындагы ишке ашып жаткан долбоорлор тууралуу маалыматка ээ болду. Ошондой эле Дубан башчы алдыда пландалып жаткан кайра иштетүүчү ишканаларды куруу аракеттери тууралуу да айтып берди. Өз кезегинде элчи тоолуу аймак экономикалык жактан өнүгүп жаткандыгын белгилеп өттү. Германия мамлекети менен билим берүү тармагында иштешүүгө кызыктар экендигин белгилеп, учурда иштеп жаткан долбоорлор тууралуу маалыматтарын берди. Ал эми облус башчы жаштарга немис тилин үйрөтүү үчүн кызматташууну чыңдоо зарылчылыгын белгилеп өттү. Кырсык кашкабактын ортосунда экени талашсыз, бирок андан сактануунун жолун билип коюу ашыкча болбойт. Мына ушул максатта Жумгал районунун Чайек айыл аймагында кырсыктардын тобокелин азайтуу аталышындагы комплекстүү машыгуу өткөрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгынын жана жергиликтүү жарандык коргоонунун кызматтары менен Чайек айылынын орто мектебинин мугалимдери менен окуучуларынын катышуусунда уюштурулду. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жумгал райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземи дагы өткөрүлдү. Кийинки материалда. Жумгал районунун Чайек айылында өткөрүлгөн машыгуу учурунда элдерди эвакуация кылуу, өзгөчө кырдаалдан жана өрт кырсыгынан жабыркаган окуучуларга алгачкы медициналык жардам көрсөтүү, өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо боюнча окуу машыгуу өткөрүлдү. Өзгөчө кырдаал учурда өрт кырсыгы катталганда өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан өрттү өз учурунда өчүрүү жана алгачкы жардам боюнча практикалык түрдө көрсөтүп беришти. Ошондой эле жергиликтүү тургундар менен биргеликте орто мектептин кызматкерлери жана окуучуларына өзгөчө кырдаалдар жана өрт коопсуздугу боюнча Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук жана Жумгал райондук өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан маектешүү уюштурулуп, кызыктыруучу суроолор узатылды. Туура жоопторго баалуу белектер тапшырылды. Ай азамат, болчолор болсун. Облустун райондорунда жерлерде ушул калкты жана аймакты коргоо абагында өзгөчө кырдаалдын алдын алуу багытында атайын жөө жүрүштөр жасалып, калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Мына бүгүн ушул иш-чара былтыр Нарын облусунун Нарын шаар Нарын районунун Борбордук аянтында өткөрүлсө, быйылкы жылы биз ушул демилге кылып, ар бир райондун центринде өткөрүүнү пландаганбыз. Бүгүнкү күндө ушул бир айлыкты кыскартуу, тобокелдин кыскартуу иш-чарасы Жумгал районунун Чайек айылында калктуу конуштарды, калктуу аймактарды жана айыл өкмөттөрү менен биргеликте жергиликтүү калк менен салтанаттуу иш-чара жүргүзүлүп атат. Алынган кабар боюнча маалыматты карап, куткаруучулар Жер титирөө учурунда алгачкы жардам кандай негизде жүргүзүлөөрүн көрсөтүлдү. Анда атайын өрт өчүрүүчү автоунаа жана авариялык куткаруучу автоунаасынын катышуусу менен Жумгал районунун администрациясынын 3-чү кабатында сыртка чыга албай калган адамдарды куткаруу иштери практикалык окуу машыгуудан өттү. Атайын даярдыктагы кызматкерлер тарабынан жаратылган адамдарга алгачкы жардам көрсөтүлүп, медицина кызматкерлеринин колдоруна тапшырылып берилди. Ошондой эле 3-этаждан атайын тартылган. Мындан сырткары аварияга учураган автоунаанын ичинен чыга албай калган жарандарды сыртка алып чыгуу боюнча машыгуу өтүп, өрттөөс учурунда токтотуу боюнча иштер аткарылды. Ушул эле учурда Нарын облусунун улуттук Кызыл Жарым ай коомунун ыктыярдуу куткаруучу топтору тарабынан алгачкы медициналык жардам көрсөтүү боюнча окуулар жүргүзүлдү. Жергиликтүү жашоочулардан турган өз каалоосу менен ошо жергиликтүү жигиттерден, кыздардан алып элдик кошундарды түздүк, куткаруучулар жергиликтүү. Алар баягы мындайча айтканда волонтер, добровольецтер деп коет, ыктыярчылар да биздинчи. Биз аларды аябай жакшы үйрөтөбүз, алгачкы жардамдын ыкмаларын үйрөтөбүз. Жанагы өзгөчө кырдаалдар боюнча ошондой учурда кандай иш-чараларды алып барыш керек. Учурда Жумгал району боюнча 63 кооптуу аймак бар. Бир айлык жарыяда 10 объектиде иш жүрүп, анда сел алуу жана таш кулоо коркунучтардын алдын алуу иштери аткарылган. Ошондой эле Чайек айылынын күн батыш тарабынан 450 метрге дренаж касылып, элүүгө чукул турак жайдын коопсуздугу камсыздалган. Ошондой эле Чолок аймагына суу ташкындоо иштерин алдын алуу максатында дамбалар курулду. Ак жолдо имарат болсун, ушактан инсандар жакшы инсандар чыксын.
Мындан сырткары өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Жумга райондук бөлүмүнө жаңы имарат салынып бүттү. Бул имаратта эми аталган мекеменин кызматкерлери жана райондук өрткө каршы кызматы жайгашат. Азыркы тапта ички жазалгалар аяктап, жылуулук иштери бүткөрүлдү. Мындай жаңы имараттын курулуш иштери республика аймагында өзгөчө Кырдаалдар бөлүмдөрүндө жүргүзүлүүдө. Көптөгөн экономикалык, материалдык чыгымдарды алып келип атат. Андан тышкары көптөгөн адамдардын өмүрүн алып кетип атат. Ошого байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын тобокелин азайтуу боюнча, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жумуштары ошо Кыргыз Республикасынын 7 аймагында тең бүткүл аймактарында болуп атат. Анан эми ушу бул иш-чараларды жергиликке жеткирүү боюнча ошо атайын жүйө жүрүштөрдү уюштуруп атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй. Ошол жылдары акча каражаттар багына бөлүнүп, ошол 3 жыл арагында 2018 жылы октябрь айында бул имарат толугу бүткөрүлдү. Бул имаратка жалпы проект боюнча 9.106.215 сом болчу. Бул имарат бул азыр өзү курамдын күчү менен ашар методунда салынып, ошол 6.401.000 сомго бүткөрүлдү. Тактап айтканда 2.665.000 сом экономдолгон. Долбоорго ылайык ичинде кызматкерлердин иштөө бөлмөлөрү, машыгуу залы, эс алуу жайы менен салынган. Мындан сырткары өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Жумга райондук бөлүмүнүн кызматкерлеринин айлык майнасы көтөрүлүп жана имаратка жаңы жабдыктар келиши күтүлүүдө. Болот Шайлообеков, Нурбек Рахманов, Жумга району жаңылыктар. Эртеңден тарта мугалимдердин айлык маянасы жогорулайт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билим берүү системасынын кызматкерлеринин айрым категорияларына эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө өкмөттүн токтомуна кол коюп, бул маселени ишке ашыруу боюнча кеңешме өткөрдү. Кабыл алынган чечимге ылайык билим берүү уюмдарынын айрым типтеринин адистик диплому бар педагогикалык кызматкерлерине айлык акы төлөө шарттары магистр программасы боюнча жогорку билимдүү кызматкерлерге теңдештирилет. Өкмөттүн чечими аркылуу жалпы билим берүү, мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын, баштапкы жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынын, ошондой эле билим берүү системасынын кызматкерлеринин айрым категорияларынын эмгек акысынын негизги бөлүгүнүн көлөмү 30%га көбөйөт. Эмгек акысын мынчалык көтөрүүгө каражаттарды табуу кыйын болору тууралуу бардык скептикалык божомолдорго карабастан, биз аларды таптык. Жыл аягына чейин бул кошумча 1,7 миллиард сомду талап кылат. Кийинки жылы 7 миллиард сом. Мамлекет жарандарыбыздын билим алуусуна жана саламаттыгына байланыштуу маселелерге өзгөчө көңүл бурат жана мындан ары карай дагы бул чөйрөлөргө колдоо жана каржылоо көрсөтүү үчүн аракет көрөт деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Элет жергесиндеги айрым бала бакчалардын материалдык техникалык базасы демилгелүү айыл жаштарынын колдоосу менен чыңдалууда. Дегенибиз, аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Чет Нура айылынын Чет Нура бала бакчасына аталган айылдын 1987 жылы туулган тургундары жалпы наркы 40 000 сом көмөк көрсөтүшкөн. Келечек муун үчүн кайдыгер карабаган жаштардын иши боюнча кезектеги материал. Бүгүн Чет Нура айылындагы бала бакчанын жамааты үчүн кубанычтуу күн. Себеби буга чейин аталган бала бакчада балдар ойнотчу жайдын шартынын жоктугу көйгөй жаратып келген. Ушундан улам аталган айылдын 1987 жылы төрөлгөн жаштары демилге көтөрүп, бакчанын оюн аянтчасына өзү каражаттарынан жалпы наркы 40 000 сомдук балдар ойнотчу шаймандарды орнотуп беришкен. Рахмат, могуреки 87 жылкы балдардагы ичине өз салымдарын кошуп, могуреки оюн аянтчасын жасап кетишти. Аларга да чоң рахмат. Балдардын кантип аянабыз. Келечеги кең болсун, жакшы жаштардан, балдардан, кыздардан келечеги кең болуп чыксын. Ушу бизге бүгүн аябай кубанычтуу күн болуп атат. Анткени ушу биздин айылдын ушу 87 жылкы бүтүрүүчүлөрүнүн жардамы менен, демөөлчүлүгү менен ушу биздин балдарыбыз үчүн сырткы оюн аянтчасы ачылып жатат. Биз үчүн аябай кубанычтуу. Балдарыбыз дагы аябай кубанып атышат. Мурун бул оюнчуктар жок кезде чындыгында бизге аябай көйгөй болчу. Анткени балдарыбыз бир эле селкинчек тебишчү, анан кумда эле ойношчу. Башка мындай кызыгуучу, ойнотчу нерселер жок болчу. Бала бакчанын оюн аянтчасына коюлган бул жабдуулар жөнөкөй болгон курулуш каражаттарынан, автоунаанын жараксыз тетиктеринен жасалган. Ошондой эле балдардын коопсуздугу үчүн да бардык шарттары түзүлгөн. 87 жылкы туулган балдар ушулай кеңешип ошол өзүбүз көтөрүп чыктык да, ошо кеткен каражатты өзүбүз ошо салымыбызды кошуп ушул курдук. Ошо биз балдар биздин келечегибиз, ошолорго кичине болсо дагы жардам болсун деп
өзүбүз чөнтөгүбүздөн Муну менен катар бул жылы Орто Нур айылындагы чоң эне бала бакчасында да алгылыктуу иштер аткарылган. Алып айтсак, жергиликтүү бийликтин көмөгү жана аталган бала бакчанын кызматкерлеринин колдоосу менен жалпы наркы 70 000 сомдун айланасындагы каражатка көмүркана салынып ишке берилген. Көмүрканабыз аябай коркунучтуу абалда болчу. Ошо от жаккандардын өмүрүнө коркунуч келип турган абалда болчу. Анан ошого чуркап 25 000 айыл өкмөт бөлдү да, калган акчаны өзүбүз каражатты эмгекти кайра акчалай каражат менен таап, өзүбүздүн чоң эне бала бакчасынын жамааты инвестициялап, жалпы наркы 70 212 сомдук көмүркананын жаңы куруп, ичине уже көмүр келип түшүп, ишке киришти десек болот. Ошондой эле жогоруда аталган бала бакчаларда аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында бир топ алгылыктуу иштер аткарылган. Тактап айтканда, айлана тегерегин көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштеринен тышкары күнөскана иштетилип, жашылча жемиштер өстүрүлүүдө. Эсенбек Сталбек уулу, Бакыт Самсакунов, жаңылыктар. Алтын тамыр чөбүнүн тамырын мыйзамсыз казгандар кармалды. Бул туурасында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Нарын регионалдык башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, мыйзамсыз иш жүргүзгөндөр 5 тоннанын айланасындагы алтын тамыр чөбүнүн тамырын Нарын районунун Ташбашат айыл аймагынан алып келе жатышкан жерден бүгүн таңкы саат 4-төрдө Нарын райондук ички иштер бөлүмү менен биргеликте жүргүзүлгөн рейд учурунда кармалышкан. Жыйынтыгында токтотулган унааларды текшерүүгө алганда 5 тоннанын айланасындагы аталган чөптүн тамыры чыккан. Учурда автоунаалар айып короого токтотулуп, бул иш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Алтын тамырды сатып өткөрүүнү максат кылган топтун аракети ишке ашпай калды. Акыркы учурларда тоо токойлордо жерлер казылып кетип жаткандыгы байкалып келген. Андыктан мындай аракетти ишке ашырууну каалагандар үчүн мыйзам чегинде чаралар көрүлмөкчү. Негизи мыйзам боюнча бул мамлекеттик мүлк да. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 12 беренесинин 5 пунктунда жазылып турат. Жер, суу, тоо, таш, анын байлыгы мамлекеттикке депчи. Бул жерден ички иштер органдары буну кылмыш ишин козгош керек менимче. Мамлекеттик мүлктү көп уурдаган депчи. Анан биздин болсо, биз экотехник инспекциянын бизде кызыл китепте болгон атоолга, бир атоолга кармаса. Бул жерден туура айтып атышат да биз. Сатып алганбыз деп. Канча штраф салынат? Бул аз эле болуп калат, бир 50-55 минималдык зарплата болуп калат. Ошондо бир 6000-5500 сомдой эле да. Нарын шаарында жаңы базар ишке берилди. Эки нарын аталыштагы 2800 чарчы метрди түзгөн 2 кабаттуу соода жайынан бүгүн салтанаттуу ачылыш аземи өткөрүлүп, калкка тейлөө көрсөтүүдө ыңгайлуу шарттын болушу учур талабы экени белгиленди. Соода жайынын ачылыш аземи тууралуу кийинки тасма. Сайрабүбү Курманалиева соода тармагында 26 жылдан бери эмгектенип келет. Чарба буюмдарын саткан каарман аба ырайы кандай болбосун ачык асман алдында соода кылып келген. Шарттын жоктугу каармандын саламаттыгына өз таасирин тийгизбей койгон жок. Бирок мунун баары бүгүн артта калып, жаңы базардан орун алып, дүкөн ичин товарга толтуруп жаткан чагы. Эми мындай муздак жерде турганда кышкысын суук, кар, тоң, нарындын аба ырайын билесиздер, ушундай болот. Жайкысын ысык, азасы эле болот. Ошо байланыштуу бул жакшы эле болду. Кубанып атабыз баарыбыз эле, эми ушундай түбөлүк түз болсун. Буга чейин ачык базардын ордуна заманбап үлгүдөгү базар салуу иштери мындан 1,5 жылдан ашуун убакыт мурун башталган. Темир менен жеңил конструкциядан турган 2 кабаттуу имарат салынып, 220 орундук коюлган. Жалпы аянты 2800 чарчы метрди түзгөн базарды жеке ишкер Ардак Көкөтаев курдурган. Ошондо 220 киши үй мүнөсүн багып, оокатын кылып дегендей жакшы оокат болуш керек. Бул жер өзүбүзчө чоң коллектив болобуз. Ушул жерде соода кылгандардын баарын көз карабыз салып, баарын байкап, баарына жакшы мамиле кылып, баарынын ошо жашоо турмушун товарына чейин кийлигишин ушулар менен биргелешип иштейбиз, Кудай буйрса. Эки нарын базарынын салтанаттуу ачылыш аземи өткөрүлүп, бүгүн ишке берилди. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ишкерлер катышты. Соода кылган келген адамдар дагы мынататынакай жылуу жерде ошол товарларын карап, ошол соода кылганга дагы жакшы болуп атат. Анан Нарынбек байка айткандай, азыр мына көпчүлүк эл ушул соода менен ошол оокат жасап атат. Ошондуктан ушул жайыбыз, ушул базарыбыз
ак жолтой болсун. Өлкө рынок шартына өткөндөн тарта бир катар өзгөрүүлөр орун алды. Соода тармагында эмгектенгендер менен кардарларга шарт түзүүнү эл өзү колго алып жаткандыгын ишкер Аскар Салымбеков белгилеп өттү. Ичи жылуу кондиционерлери бар. Ушундай заманбап мынакей имараттар нарынга түшүп атат, Кудайга шүгүр. Мына азыр мынакей аянттагы реконструкция болуп атат. Нарын өзгөрүп атат. Нарынды ким өзгөртүп атат? Эл өзгөртүп атат. Мына биз өзүбүз өзгөртүп атабыз. Ар бирибиз өзгөртүп атабыз. Аны ошондой бардыгыбыз жапа-тырмак, маданияттуу, ушу жерге келген адамдарды тейлеп, өзүбүз дагы байып, элди да байытып, мамлекетти да байытсак жаман бошол. Жакшы эмеспи, туурабы? Салтанаттуу иш-чара эстрада жылдыздарынын коштоосундагы ыр бийлер менен коштолуп жыйынтыкталды. Чапара Садыкка, Нурбек Рахманов, Нарын шаары. Жаңырган жума мына ушундай окуялар менен башталды. Саламатта калыңыздар.